түз отурабыз. Комуздун чарасы бар эмеспи сыртта, ошол жакты 10 буттун санына коебуз. Алаңыбызга койбойбуз, Анан комуздун башы менен ийнебиз тең болуш керек. Мондай эмес, мынакей приблизительно мына көрдүңүздөрбү? Тең болуш керек. Өзүңүздө ойноп атканда ошого маани берип, күзгүдөн өзүңүздү карап ойноңуз. Андан кийин биз болсо бүгүн шилтегенди үйрөнөбүз. Ылдый шилтегенде оң колубуздун тырмактары менен ылдый ойнойбуз. Кол жыйнагы мондай эмес, бош, кенен, шашпай тырмактарыбызды ылдый таштайбыз. Мына тешик чыгарганда обушча бар эмеспи? Ошонун үстүнөн ойноңуздар. Тепке жактан эмес, ылдый болгондо тырмактарыбыз менен ылдый. Өйдө чыкканда муштубузду түйгөндөй катуу монтип түйө албагыла. Бош эле анан бармактын тырмагы менен өйдө чыгабыз. Бул ылдый болгондо, мынакей. Бул өйдө болгондо. Эми ушуну шашкалактабай, шашпай ойноңуз. Биринчи көнүгүүнүн биринчиси 5 жолу ылдый ойнош керек. 1, 2, 3, 4, 5. Экинчи көнүгүүнүн 5 жолу өйдө 1, 2, 3, 4, 5. Монтуп салбагыла. Андай эмес, шашпай, колду көндүрөбүз. Шашпай ойносоңуз меңиз деген ошол нерсени эстеп калат, туура кылып ойногонго. Андан кийин үчүнчү көнүгүү. Ылдый, өйдө, ылдый, өйдө. Төртүнчү көнүгүү. Ылдый, ылдый, кайра ылдыйдан баштайсыз. Ылдый, өйдө, ылдый. Эми ушул көнүгүүнү ойноп, анан группа ачылганда группага жиберебиз. Мына, ылдый болгондо оң колубуздун тырмактары менен ылдый шилтейсиз экен. Көрдүңүзбү? Өйдө болгондо муштубузду түйөбүз дагы, бармактын тырмагы менен өйдө ойнойбуз. Анан бул бардык манжа менен ойносок, мынакей шилтеп, бул чоң шилтем болот. Майда шилтем болгондо бир гана сөймө менен бармак менен ойнойсуз мынтип. Монтип таракандай эле ачып албаңыздар. Жыйнагыраак, бир гана сөймө менен бармак ойнойт мынтип. Чоң шилтем болгондо бардык манжаларыбыз ойнойт. Күнүн башында мындай бардык манжабыз ойноп, анан кеткенден кийин мындай майда шилте менен ойноп кетебиз. Күнүн башында чоң шилте менен, андан кийин майда шилте менен ойнойбуз. Жана көнүгүүнү ойноп жибериңиз.